2-1 başladık. Biz şu Araşan Atbaşı'dan geldik. Atbaşı'nın Akmoyun birlik aylı, iki aylı birigip Araşan Şair apalar тобун уюштурганбыз. Анан биз ушу Ноорузга карата келгенбиз. Өзүбүздүн тамак ашыбызды Нукура, Атбашы, Нарындын өзүбүз жактын тамактарын көрсөтөлү деп алып келдик. Могу алдыбызда турган бул жаа бөйрөк деп айтып коет. Бул эми козудан дагы жасалат, 6 айлык козудан баштап, 6 айлык улактан да баштап жасалат. Муну эме кылабыз. Мариновать этебиз. Мариновать эткенден ар кимдин ар кандай түрү бар. Кээ бирөө арашандарга мариновать этет, кээ бирөө айранга мариновать этет. Ар кимдин өзүнүн ыгы менен да. Биз болсо ошо сууга эле мариновать эткенбиз. Муну деген 4 саат демдеп бышырат. Буну ажыратпайт, сөөктөрүн ушундай отургузуп, бекитип, чоң казанга салып, аны демдеп, дундап, жекелерин бүт. Бул ичинде болсо бөйрөгүн ажыратпайт. Ошон үчүн жаа бөйрөк деп айтылат да. Бөйрөк ичинде болот. Бөйрөгү майы менен бирге болот. Анын бүтүн боюнча бышырылат. Бышырылгандан кийин отургузуп туруп, башын бекитебиз. Анан эми коостоп коебуз. Илгери бул тамакты деген кийикчилердин, мергенчилердин тамагы деп койчу да. Анан эми ошолорго жараша улагыбыз болсо тигинтип чөп тиштетип коебуз. Кыз ургачы болсо мынтип сөөкөсүнөн бери салып коебуз. Мынтип шуруларынан бери тартып коебуз, тагып коебуз. Анан мынтип коостоп коебуз да, колубуздан келишинче. Анан буларды болсо сыйлуу тамак деп айтылат да. Бул куда сөөп келгенде, чоң-чоң тойлор болгондо жакшы сыйлуу адамдарга тартуу кылып тартуулайбыз. Ашага, алдыга. Болдуңуз? Бүттүбү?